Каланын Олимп мектеп гимназиясында 925 окуучу 4 нөмөт менен окуйт. 12 апрель күнү 10 класста окуган окуучудан коронавирус аныкталды. Окуучунун атасы ички миграцияда жүрүп, ооруну жуктуруп алган. Андан кийин апасына жана балдарына да жуккан. Мектеп директорунун айтымында окуучу сабакка келбей калган күнү ата-энеси менен байланышып, эмне үчүн мектепке келбегендигин сураган. Анда үй бүлөбүз менен ооруп, анализ тапшырдык. Жана коронавирус симптому бар экен деп жооп берген окуучунун апасы. Биз күнүгө маалымат беребиз, окуучулар эмне үчүн сабакка келбегендиги жөнүндө. Ошондо биз ата-энесине чалганыбызда апасы айтты, мен ооруп аткан болчумун, анан үй бүлөбүз менен биз баарыбыз анализ тапшырдык деди. Ошондо анализ тапшырганда ал ПЦР положительный чыккан. Демек ал үй бүлөсүндө ооругандар болгон. Биз мектепте бардык шарттарды түзүп, окуучулар үчүн бардык санитарный гигиенический нормаларды сактап келебиз. Писали, да? Всё, вот надо же говорить. Ошондой эле Жетиген мектебинин 6 классында окуган окуучудан да вирус аныкталган. Ош шаарында алгачкы жолу окуучулардан вирус жуктурган учур катталды. Ооруга чалдыккан окуучунун классы жана мугалимдер үй карантинине алынган. Алар онлайн окуп жатышат. 14 күндөн кийин ПЦР анализин тапшырышат. Эч кандай оорунун симптому аныкталбаса, кадимкидей окууну улантышат. Ооруну жуктуруп алгандардын саны көбөйсө, мектептер онлайн окууга өтө тургандыгы да белгиленди. Ал классын полностью дезинфекция кылдык биринчиден, балдарды онлайн окуп атышат азыркы учурда, ошол эле бир эле класстын балдары. Анан эми 2 неделядан кийин ошол балдардын баары ПЦР тапшырышат, ошол класста окуп аткан балдар. Анан дагы калганын караштырабыз. Эгер бул балдарыбыздын ооруган балдар көбөйүп кете турган болсо, дагы офлайнга өтүш керек болуп атат. Оорунун симптому алгач 1 апрель күнү окуучунун атасынан байкалган. Ал эми анализ тапшыруу үчүн 6 күндөн кийин гана кайрылышкан. Ооруну жуктуруп алгандардын үй бүлөсү менен бирге байланышта болгон 6 киши үй көзөмөлүндө турат. Ошол биринчи чыккан үй бүлөдө чыккан, өзү биринде ооруган, 5-ине чейин өзү үйдө жаткан, кайрылган эмес. 5 апрель күнү, 6 апрель күнү гана кайрылып, андан кийин ошол анализин тапшырып, андан кийин чыгып атат, аныкталыпчы. Азыр деген контакт деп азыр домашний гана биз эмелдирип баарынан чыгып атат. Ал контактныйлар деген өзү келип кеткен соседтери бардыгы 6 азыр турат. 6лордун бардыгы көзөмөлдө турат. Ош шаарында эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Күндөн күнгө ооруга чалдыккандардын саны салыштырмалуу өсүүдө. Бир сутка ичинде вирус жуктуруп алган 6 учур катталды. Пандемия башталгандан бери илдетке чалдыккандардын саны 3397ге жетти. Ал эми инфекциялык ооруканада COVID-19 илдетинен 33 адам дарыланууда. Алардын 4-өө өтө оор, 15-и оор абалда, жана 14 жаран орто абалда. Мындан сырткары ооруканада бош 282 орун бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы эпидемиологиялык абал бир аз курчуп баратат. Күндөн күнгө бизде ошол ковид илдетине чалдыгып калган жарандардын саны көбөйүүсү байкалып атат. Ковид илдетине чалдыгып калган жарандардын жалпы саны бүгүнкү күндө 33кө чыкты. Анын ичинен 4-өөсү өтө оор абалда жатат, оор абалда 15 жатат жана орто абалда 14 жатат. Өлкөдө күндөн күнгө коронавирус менен ооругандардын саны өсүүдө. Бирок акыркы күндөрү шаар жашоочулары жугуштуу ооруга кайдыгер мамиле жасоодо. Коомдук жайларда жана эл көп чогулган жерлерде бет кап тагынбай, санитардык нормаларды сактабай жүргөн жарандардын саны арбын. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.